баягы 16-сентябрда 17-сентябрда бизге Баткенден келген балдар келип кабыл алынды. Биринчи күнү 6 бала жана 2 чоң киши кабыл алынган. Булар 4 бала менен тайнеси менен таятасы бул бир үй бүлөдөн азыркы кезде бир палатада жатышат. Эң кичинекей бала 9 айлык, эң чоңу деген 14 жашар. 17 сентябрда дагы 2 өспүрүм кыз келип түштү бизге. Бардык балдарга операция жасалган. Эмне болушту эле? 9 айлык балабыздыкы деген посттравматический ушиб ссадина, анан кийин жанагы 4 баланын тайнесинеки ошондой посттравматический ушиб ссадина. Ал эми болсо калгандарыныкынын таятасы баш болуп, булардыкы оскольчатое и пулевое ранение болуп, алар операция болду. Биринчи келген күндөрү акыбалдары аябай эле жакшы эмес болчу, оорураак болчу баарыныкы. Посттравматический шок алышкан. Операция деген жакшы жүргүзүлдү. Биздин психолог деген алар менен иштеп атат азыркы күнгө чейин. Болгон жардамды көрсөтүп атабыз балдарга да, чоң кишилерге дагы. 9 айлык бала боюнча дагы 9 айлык балабыздыкы посттравматический ушиб ссадина болчу. Ал баланы деген көрдүк, бирок азыркы күндө амбулаторный леченияга алар кетишкен. Абалы кандай? Абалы жакшы. Анын абалы жакшы. Калган балдар деген бүгүнкү күнү деген состояниялары жакшы болуп калды. Көрүнүп атышат. Биздин көзөмөлдө болгон дары-дармектер жетиштүү. Балдардын акыбалы жакшы болуп, реабилитация алып, дарылангандары полностью бүтө тургандан кийин биз анан кийин үйгө чыгарабыз. Азыр пока аларды чыгарганга мүмкүнчүлүк жок. Перевязканы алып атышат, антибиотиктерин алып, болгон дары-дармектерин алышты. Ошондо 8 баланын баарына тең операция жасалды. 8 баланын 7-өөнө операция кылынды. Чоң кишинен 1-өөнө кылынды. Бардык дары-дармектер Бардык дары-дармектер бизде жетиштүү. Баары бар. Министерство здравоохраненияда Мизравда деген штаб, республиканский штаб, бул жетекчилери менен бардыгы көзөмөлдүү болуп, биздин министрибиз да түнкү саат 12-ге чейин ошо штабта болуп атат. Так деген круглосуточный штаб иштейт. Ошондой эле биздин мекемеде деген ошондой штаб иштейт. Заведующийлердин баары ордунда. Кечки 7-ге чейин отурушат. Ал эми болсо администрация түнкү саат 12-ге чейин дежурствода болуп атабыз. Эгер керектүү боло турган болсо, мисалы 17 сентябрда биздин реабиль менен Манас 2ден ушу жардам беришип, балдарды башкаларга алып келгенге скорый помощьубуз иштеген. Ошондой эле биз бүгүнкү кезде деген даяр болуп турабыз. Эгерде керек боло турган болсо Баткенге, анда биздин бригадабыз түзүлгөн. Зам главврачыбыз по хирургии жетектей турган челюстно-лицевой ортопед, травматолог, нейрохирургдарыбыз бар. Алар деген любой момент Баткенге чыгып кеткенге даяр. Бирок бүгүнкү кезде деген анын мүмкүнчүлүгү, анын керектүүсү жок болгондуктан балдар биякта иштеп жатышат. Рахмат.